Тырмактын түбүндөгү лунула же бореке агарып турган жери кээде жок болуп кетет. Кээде көрүнүп турат. Жок болуп кеткени бул адамдын денесиндеги жетишсиздиктен кабар бериши мүмкүн, же болбосо кээ бир оорулардан маалымат бериши мүмкүн. Мисалга ала турган болсок, бул лунула тырмактын өсө турган матрицасы бар, ошол матрицанын сыртка чыгып көрүнүп турган жери. Эгерде бул көрүнбөй калса, бул денедеги темирдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн, же болбосо витаминдердин жетишсиздигинен, фолий кычкылынын жетишсиздигинен болушу мүмкүн. Же денеге белок жетишпесе, өзгөчө диета кармап, ачка жүргөндөн кийин болушу мүмкүн. Же болбосо кээ бир адамдарда кан айлануу бузулгандан болушу мүмкүн. Балким кан начар айланса, же болбосо кан басым төмөн болсо, же калкан сымал безде оору бар болсо, начар иштей турган болсо, бул учурларда ушул тырмактын түбүндөгү агарып көрүнүп турган бөлүгү лунула жоголуп кетет. Бирок бул бардык эле учурда оорунун бар экендигин кабар бербейт. Буга кошумча текшерүү керек, же болбосо адамдагы балким алсыздыкты, үшүкчөлдүктү, баш ооруну, унутчаактыкты, буга окшогон көптөгөн себептерди да кошумча байкап карап көрүү керек. Ошондо гана тагыраак диагноз коюуга маалымат бериши мүмкүн. Эгерде сиздин тырмагыңыздын түбүндөгү лунуласы жоголгон болсо, же кимдир бирөөнүкүн жоголгонун байкасаңыз, анда бул видеону жөнөтүп коюңуз жана ал адамдар сөзсүз түрдө текшерилип көрүүсү керек. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар.